Кудай насип этип Түп районуна караштуу Токтаян айылында Карасаев атабыздын көзү тирүүсүндө эң жакын саналаш инелеринен болуп жүргөн Хамит атабыздын үйүндө отурабыз. Баягы быйыл 5-январь күнү келгенде убакыт тарлыгына байланыштуу аз эле маек куруп калбадык белек. Анан мына 21-жыл Кусейин атабыздын 120 жылдыгына карата бир канча иш-чаралар өтүп атат. Анан аз да болсо баягы өзүнүн тарыхый мурастарын жазып кеткен эмгектерин бир аз изилдемиш болуп атабыз. Ошого байланыштуу сизге атайын убакыт бөлүп Бишкектен бүгүн келдик. Мында үйүңүздө кабыл алып отуруп, аябай жакшы мамиледе жылуу кабыл алдыңыз. Аңызга чоң рахмат. Анан сизге келген максатыбыз, Хамит ата, ушул Кусейин Карасаев атабыз дагы Кытайдан баягы үркүндө качып кайра келгендерден болуп эсептелет. Сиз дагы 1962-жылы Кыргызстанга келген экенсиз. Анан ошо келгенден кийин Карасаев менен кандай жагдайда таанышып калдыңыз, кандай мамиледе жүрдүңүз, деги эле ал киши кандай киши эле? Ошол боюнча бир жакшылап эскерип берсеңиз бизге. Бул биздин урубузду Шапак дейт. Шапак урусунан Шапактын ушундай балдары болгон. Ошол балдардын ичинен ушул Батыр тукуму деп тергешет. Ошо Арыстан уулу. Арыстан уулу. Ошол Арыстандын 4 бала, Арыстандын 3 баласы болот. Ошонун улусу Калыбек болот. Ортончусу Кийикбай болот, кичүүсү Тынаалы болот. Мен Тынаалынын баласы болуп, жазылып катталып жүрөм. Анан кийин менин кичүү баласы болуп, ошол аркылуу тууганчылык байланыш башталды. Ал Калыбектин баласы Карасайдан кийинки тукум болуп калат. Ошол үчүн Карасаев болуп атат. Анан ошентип киши тууганчылык генеалогиялык байланышта ушундай эле жакындык бар, башка жакындык жок. Эми илим деген нерсе кызыкканды баарын байлайт экен. Мейли ал орусту, мейли тааныш эмес улутту, мейли ушундай илими ушундай күчтүү адам экен. Анын өзү да илимдүүнү кадырлаган киши экен. Сен мага бала бол, үйдө жүр, кетпе деп мени неме кылды. Анан мен үйүндө жүрүп аткан кезде жер союз тарап элге жер берилип атат. Ата жер алаймысың, жер ал деди. Анан ошол бойдон кетип калдым. Анан ошондо ошол бойдон катыша албай калдык, жер алып өлчөнөп калып, бирок ата менен ушул кезиккен сайын өзү да ушундай неметип турар эле. Кезиккен сайын жакшы насааттарын айтып турар эле. Ушул элдин арасындагы ар кандай адам күлө турган, же болбосо мындай бир мыскылдай турган жагын да айтып койчу. Баланчанын немеси мындай. Анан ушул сөздөрү менен эле кызыгып эле кезикким келе берчи. Анан келгенде үйүнө биринчи жолу туугандары өрлүктөп барабыз да, Караколго келгенде. Өрлүктөп барсак, тажет эле барганы болду, кой алып барганы болду, андай мындай барганы болду. Мен болгону бир моундай сюжеттеги ишимди апардым. Жыгачтан кесилип жасалган бугунун башы, бугунун алдыңкы челюстунун астында Элечекчен Байбиченин бул жашырын сыр, эч ким көзүңө чыкпасын дегендей неменин жесинен турган эненин портрети коюп жасалган. Анан кийин үстүнө дуга түрүндө араб тилинде, араб графикасы менен кайыптан бүткөн энекен, касияти зор экен деп жаздым арабча. Анын астына биздин крест тамгасы менен ошол текстин эле жазып, анан ошону апардым. Ошону апаргандан кийин Кусейин атам жаш баладай болуп диванына чыга калып туруп,
Ya Ayşe karaç mı o жерге жарашат деген деп сразу демонстрациялап келди үйдүн ичине. Аябай мен белегимди жактырды окшойт. Ошентип ал кишинин илимге болгон сыноосу, түшүнүгү анан аябай жагып калды. Аттыңай мурда неметпеген. Ай сен Юдахин Константин Кузьмичтин усунда сен кайда элең деп мен аябай өкүндүм. Ошондо келсең сен эми деле айтып атам Акаевка. Кыргызстанда илимдүү балдар көптү. Деп ошентип койду. Ушундай таанышып калышыбыздын себеби. Анын илим деген ушундай зор нерсе экен. Сен эмнелер бар деп атпайсың, мындай элге көп белгисиз тараптары бар, казыр Карасаев атабыздын деп. Ошолорду айтып берсеңиз. Алар эми ушундай. Бул учурунда коом өзүнүн неме тартип мыйзамы болот экен. Биздики атеисттик коомдо келип калып, бул киши ошол тинчил деп күнөөлөнүп келгендигин, ошол жолдо жүргөндүгүн, дин жөнүндө сөз айтканда ал киши да кысталып калат, биз да кысталып калабыз. Ушундай неметебиз. Айшене мого бетер жолотпойт андай сөздөрдү. Анан ошондой неметип калдык. Анан ошондо ошо өлүм алдында жатканда, өлүм төшөгүндө жатканда бир жээним бар болчу, Өмүрбектен ада өтүп кетти. Ошо баланы жибериптир. Атаң ушул өлүм төшөгүндө жатып сени алдыртканы чакырды, жиберди деп. Анан ал Өмүрбек менен бардым. Үйүнө барсам жарыктык ошо ооруп жатыптыр. Анан мындай немере экен, уктап аткандай болуп сезилгенден мен мышат кылганда акырын барып төр жака өтүп кеттим деп болгону бир кез типтеп отурдум, тиги кишинин ойгонушун. Анан бир маалда эле Айша энем, байчесинин аты Айша. Айша энем ушинтип калды. Гусейн, Гусейке, Токтояндан уулуң келди, Хамит келди дегенде эле колу мынтип сыйпалай баштады. Шап эле барып колдон алып, ата жакшы болуп калдыңбы? Десем, кош уулум деп. Жиберип, анан элиңе ыйман жеткир деп ушундай айтты да, анан кийин түп-түз таптаза болуп түз отурду мондай, таза кишидей. Денесин түз кармап, эчтеке орун, эчтекеси жок кишидей таптаза отурду. Да сенден бирдеме сурайын дедим эле деди. Эми ал кишиникин кантип коесуң? Сураңыз дедим. Алла жардам берсе экен, эми Кудайым колдоп деп отурдум. Бул жанташтын болорду адам суусайбы деди. Ушундай суусайт ата. Океандын суусунун ичинде каңгыс болуп суусайт. Болгону ошол ыйман суунун эрдине кичинекей кебезинен тийгизип мындай сүрүп койсо, океан суусун ичкендей канат. Эмне үчүн десе, жандын насили, рухтун насили суудан. Ошол үчүн суусайт. Дедим эле, ойлуу отуруп, жакшы неметкендей болуп туруп калды. Анан дагы бир топ ойлонуп туруп, экинчи жолу суроо берди. Дагы бир суроом бар деди. Айтыңыз дедим. Кудай өзүң сактай көр деп турам. Адамдын жаны мурда кетеби же акылы мурда кетеби деген суроону берди. Бул суроонун негизи бар суроо эле. Себеби этек башым ачылып калбаса экен, акыл эсим менен болсом экен, акылым артында кетсе экен. Биринчи ушундай немеден акыл эсим менен кетсем экен деп ниет айтты, ал билип турат. Анан ошондо ата дедим, кандай адам бул жалган дүйнөгө кандай келип, кандай кетет? Бир Лахвил Махфузда кандай жазган болсо ошондой кетет. Эгер Лахвил Махфузда жаны мурда кетет десе, жаны мурда кетет, акылы мурда кетет десе, акылы мурда кетет. Бул ажал адам үчүн жашыгын сыр. Айтылган эмес. Ушундай жооп берди. Анан үчүнчү суроо кетпесе экен деп үчүнчү суроодон коркуп атам. Анан кийин коркконуман эле
Ata mende örsürü var dedim. Hıy! Antum kayıp kaldı. Uşuncha kırgız eline emgek singirdiň tilimleri boyunça, molgan illerin boyunça uşul birdemelerden köňülüzdün araka bulun bulkalarında aytılbay kalgan sırlar var be. Dedim. Sırazla cevap verdi. Buna enen turbayı dedi. Aşinemni görsedim. Men o zaman enden çıksa peşatta bat dedi. Allah razı olsun. Ya ben çok degende kandarımda ağır darmanlar bolot eken. Oşo siyaktı demde dep toktolup kaldım. Jok balam. Hiç kanday armanım jok. Ya şeke. Jama ököbüz jakşyny gördük. Jamandy gördük. Bardığını gördük. Men jaratkanга razımın. Uşul söz çıkkanda men ayabay razı oldum. Emne gelse musulmandın jobu Allah Taala kadarlagan taqdyrga razı bolup. O işi abdan tereň düşüngen işkende razı oldum. Ama bunu kanday siyetler şirket oldu. Birinci emeğe tarttınız mı? Jok, suyutlar kraskalar menen de istenaga tarttım al. Adırda turat oşo uyunda. Ne eken? Bular hazır Hüseyin Karasiyev'den uyunda tapşırılganda. Biosferadagi okean tirikçilik faunaları, okean faunaları, kurgakçılıktagı jaşoosу. Karasayf özü dini kişi olgan mı? Dinli işi olganduktan alışın. Bayakı ateistler dinleyip anın oşo nelegende bir kızıktı bir nersesi var ede. Al geçiriz. Al şu Kur'an'da okup düşünebilgen kişi olgan ha? Düşünebilgen kişi olgan. Tarjıma kılabilgen kişi olgan. Oşol üçün aytıp bular oşonun aytkany boyunça bizdin başımızga kirip etdi. Bu Bişkekten Karakolga göçürüp gelgen жылдары 93-94 жылдары. Siz ошол эмеге катыштыңызбы? Айша апа жана китебинде жазып атат. Тияктан чоң 2,5 автобус менен келатабыз дейт. Түптөн элдер тосуп алып, ошол жерден кой союп, ошол жерге алып калып, аерде майрамда банан Караколго узатышкан дейт. Siz ошол катыштыңызбы ошол эмеге? Men gelatam деп атам мага кабар берген жок. Men аларым келаткан, мен уккан жокмун. Bирok ağa çeyin bu gölge Karakolga gelgenge çeyin. Çoğun emeden yaşap kaldık o değil mi? Çoğun Saroy. Çoğun Saroy'da. Saroydan katıştırdыңызбы? Je ошол Карасайып Караколго келгенде катышкан. Karakolga gelgende janakı aytıpayım. Kayıptan bitken eleken kasiyet zor eken деген protektiftin bunday nemege oyup. Siz birinci yolu oşonda katıştınız mı? Oşol birinci yolu katıştırgan. Oşonda. 95-жылдары ошондо. 92, 91, 92'ler. 92. Анан ошондо үйүнө баргандайын ошондо менин баягы өнөрүмө кызыгып сен мени биякта болгун деген да. Antkeni tegi 92'de degen liseye açılganda varganda. Ağaçın üce Karakolga Göçüp kalgan. göçüp gelganda. Китебинде 93-жылы көчүп келдик деп жазып коюптур да. Жаңылып калганмын да. Balkim oluşlar mümkün mü? Menin oyumça tegi Emeden Çoğun Saroy'dan Beteşer'e mektepten açılışına gelmeydiler ha. Alıs'ta biraz arası. Belki bana çeyin geldi. Ben anam misal 93'te esimde yok. Yani Karakolda büyüne ben vargan emesmin. Birok. Emeden tegi birinci tanışkanımız açı. Ben atamın sözünü aralcı. Hamit Aras'ın sözünü aralcı. İşte ben şu anda Vaskot'ta tanışkan olsun. 93'tün kışında. 93'te. Alar уже бияқта жашап аткан. Анан кийинчерээк мисалы ошол жылда эле андан кийин деле дегенде мен керек болуп калса анан Hüseyin атанын үйүнө мен келдим деп үйдө сөңөрүм деп анан чалып туруп эле бара берчимин да. Бул 93-жылдан баштап сиз тааныштыңыз. Уже бар болчу. 92-жылы келгенде сиз катыштыңызбы Hüseyin ачасы? Мен Бетачардан бир жумадан кийин, мектептин ачылышынан бир жумадан кийин келдим. Кийин келдиңиз. Сенин. Бирок ошол келгенден кийин бир жылча менен таанышпай жүрдүңүз. Анткени мен анын мисалы Hüseyin Karasiyев атындагы Кыргыз Түрк лицейи деген болчу да адычы. Мен ойлоптум бул уже көзү өтүп кеткен бир адамдын атынан. Ошондой болчу. Бизде Түркияда көп нерсе ошондой го негизи. Бизде эле кайтыш болмойчу берилбейт. Анан кийин ошол билип калдым да. Кызык экен анда.
Anda size anan daha bir soru Ahmet abi. Hı hı. Bir sözlü carım taşlayıp gidip kaldınız. Hüseyin Atan'ın canı üzülgönde degende hiç yani. Siz canında oldunuz mu akır kımemlemesi için? Ha. Hoşol boydan süleşip duruvedadan gidip kaldınız mı? Süleşip duruyla getip kaldım. Hadi kendi bir yakta namaz ötüş gerek, ayet namazını ötüş gerek. Dayardanış gerek. Бул кайчысы болду эле сиз барганыңыз? Ата 31 январда кайтыш болду. Сиз анын келгенден кийин кабар келдиби? Айылда жүргөндө үзүлдү деп. Üzüldü деп kağır geldim. Кайра бардыңыз? Kayra var. Жаназага катыштыңызбы? Kaçtı. Акаевдер менен көрдүңүз ошол жерде. Gördük barız. Ben 30. dekabrda barıp Hüseyin Ata menen oşul oğurup jatkan iken mayak teşkimde akırkı mayak teşkim oşul bolчу. Ana biz anamına debele geçiresiz ona debele gezitke vergi çekti de gaytiş boldu dep uttuk da ana şunu kiçine makalanın janagı mayaktın gireverişin kiçine özgürtüp durup verip ana biz janazaga gelgenmiz. Şu 40 maçayın uşakta bolmasın deyip boşunda açık aytıp koydu. Ошондо айттыбы? Жана сиз барган күнү. Жоқ. Ай, ооба. Ошондо. Ошондо айтты. Ошо да кишилер келе Кур'ан окуп тур деген болуш керек. Специалист. Рахмат сизге. Рахмат чоң. Ушул жакшы кабыл алып бизди үйүңүздө отургузуп маяк куруп бергениңизге. Бул да болсо жана быйылкы 120 жылдыкка карата атабызга 120 жылына карата чогултуп аткан материалдарга жардам болуп берет. Сизге рахмат. Ошол элибиздин руханий баалуулугун siz okşavan jigitler dayanamasa kim dayanır? Allah razı olsun sizge de şu atamızın demesin biz baş götürün ettik biz davet koyarak. Rahmat.